Жалал Абад шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу мекемеси гүлдүн уругун күнөскана ичине февраль айынын башында сепкен. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп жаңы сорттогу гүлдөр кошулган. Учурда 10 түрлүү гүл өстүрүлүүдө. 4 түрлүү гүлүбүз почти даяр болуп калды. Бул георгина, катарантус, сальвия, тагетус деген гүлдөрүбүз азыр даяр болуп калды. Калганы сал 1-10 күн кечигет. Эмне дегенде алар секин үнөткөн. Технологиясы боюнча эми ошондой экен. Ошо бардыгы жетишип калгандан кийин анан секин аралаштырып, комбинированный кылып туруп эгишти баштайбыз да. Жер бетинен көтөрүлгөн гүл көчөттөрү желим идиштерге которулуп, 15-20 күндөн кийин шаар аймагына отургузуу иштери башталат. Негизи кышкысын гүл өстүрүү кылдаттыкты жана чоң мээнетти талап кылат. Көчөттөрдү даярдоодо кызматкерлердин эмгеги зор. Кичинекейинен баштап, ушунча чыккандан баштап сары чырмактарын тере баштайбыз. Ичиндеги шоролордун отторун теребиз. Ошо менен өзүбүз караганда жаш баладай кылып карайбыз да, муну дагы күндүгө келип. Эшиктен киргенде жөн кирбейбиз, саламдашып киребиз. Гүлдү көргөндө өзүбүз да гүлдөй жашарабыз ошон үчүн. Эгип ошо Жалал Абадта эми гүлдөгөн шаарларга кошкубуз келет. Салмыбызды кошуп атабыз. Гүлдөр менен катар быйыл шаарда павлония, арча, туя жана каштандын 30 000 дана көчөттөрү отургузулат. Ушул күндө көчөттөрдү алуу үчүн тендер жарыяланган. Шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу мекемеси буга чейин 150 дана павлония көчөтүн Норус паркына отургузган. Бул павлониянын бул гүлдөй турган түрү. Бул өзүнчө бир гүл ачып, бир кооздук бере турган павлония. Дагы бир түрү бар. Алар узун болуп, алар түп-түз болуп, алар узун кете тургандар. Буларды ошо гүлдөгөн мезгилде, гүл ачайын деген мезгилде буларды кыркып туруш керек. Кыркып, мындай өзүнчө бир коозго келтирип, толуктоп туруш керек буну. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасына быйыл шаардык мэрия 26 миллион 363 мың сом бөлсө, 4 миллиону жашылдандыруу иштерине каралган. Каражаттын калганы техникаларды жабдууга жана кызматкерлердин айлык акысына жумшалат. Акча каражаты өткөн жылга салыштырмалуу 8 миллион сомго көп бөлүнгөн. Осмон Оламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад шаары.